Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Assalamu alaikum hurmattуу musulmан bir toğanдар. Allah subhanallah taala siz menen bizdin karmap жаткан орозолорубузду кабыл кылсын. Аллахка шүгүр, Алла таала сиз менен бизге ушундай сонун мекенди бергенине. Биздин мекенибиз өтө кооз, сулуу мекенибиз бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи салам айтат: "Хуббул макан минал иман." Мекенди сүйүү бул имандан дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи салам өзү Мекке шаарында төрөлгөн, Мекке шаарында жашаган, Мекке шаарында чоңойгон. Бирок ушу ислам динин жайылтып, ислам динин тарата баштаганда Меккедеги кафырлар, мушриктер биздин динибизди бузуп атат, бизге каршы чыгып атат, бизге баш ийбей атат деп туруп Мекке шаарынан көчкөнгө мажбур кылган. Пайгамбарыбыз Мекке шаарынан кетип баратканда айткан сөзү бар: "О Мекке, сен кандай жакшы мекенсиң, жакшы шаарсың, жакшы жерсиң. Мен сенден эч качан кетпейт болчумун, бирок менин сенден чыгып кетишке мени мажбурлашты. Ошон үчүн мен сенден кетип атам, мен сени сүйөм" деп айткан. Демек ушу пайгамбардын саллаллаху алейхи саламдын сөзүнөн биз түшүнсөк болот. Пайгамбарыбыз Меккени сүйгөн, өз туулуп өскөн жерин сүйгөн, ошол жерди урматтаган. Ошон үчүн биз дагы туулуп өскөн жерибизди, Кыргызстаныбызды сүйүшүбүз керек, урматташыбыз керек. Пайгамбарыбыз Меккеден Мединага барган. Медина шаарынын мурдагы аты Ясрип болгон. Ясрипте кимдер жашаган? Ясрипте мушриктер жашаган, Ясрипте еврейлер көп жашаган. Еврейлердин 3 күчтүү уурусу жашаган. Ошолор Ясрипте жашаган. Ясрипте христиандар менен еврейлердин ортосунда дайыма бири-бирине жаман сөздөрдү айтуу, ушакташуу, анын үстүнө сыйкыр менен алектенген жер болгон үчүн Ясриптин дагы бир аты бул жаман күнөөкөрлөрдүн шаары деген атка конгон. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи салам ошо Ясрипке баргандан кийин, мындан кийин Ясрип эмес, бул шаардын аты Медина Мунаввара болот деп пайгамбар ушул атты койгон. Медина Мунаввара деген Мадина шаар деген сөз, Мунаввара нурланган шаар. Чын эле ошол күндөн баштап ушул күнгө чейин, кыямат күнгө чейин бул нурлуу шаар болуп калды. Нурлуу шаар болот. Мына ар бир ажы умурага барган адамдар айтат: "Мага Медина аябай жакты, башкача шаар экен, тынч, бейпилчилик, береке, ушундай сонун сезимдер болот экен" депчи. Себеби ал жерде пайгамбарыбыздын жашаган жери, пайгамбарыбыздын кабыры ошол жерде. Анан пайгамбарыбызга дагы ошол көп аяттар, Курандын аяттары Мединадан түшкөн. Ошон үчүн Куранда 114 сүрө болсо экиге бөлүнөт. Меккеден түшкөн сүрөлөр, анан Мединадан түшкөн сүрөлөр деп бөлүнөт. Ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи салам өмүрүнүн аягына чейин Мединада жашап калды, Мадина Мунаввара шаарында. Ошол жерде элди дават кылды, исламга күттөдү, жашоосунун көп бөлүгүн ошол жерден өткөрдү. Анан кийин кайра өлөргө жакын Меккеге келип, бир ажылык, анан 4 умра кылып, анан кайра Мединага барып, ошол жерден каза болду. Бир туугандар, ошон үчүн биз дагы мекенибизди сүйүшүбүз керек. Биздин мекенибиз өзгөчө. 4 мезгил бар биздин мекенибизде. Биздин мекенибизде мал чарбачылыкка, суу чарбачылыкка, токой чарбачылыкка жашоого ыңгайлуу. Кыргызда айтып койт го, Кыргызстан бейиштей болгон жер депчи. Ошон үчүн ушундай бейишке окшогон жерибизди кастарлап, кадырлашыбыз керек.
Бүгүн кастарлап кадырлагандар көп. Ушул Меккенди кастарлап кадырлагандар көп. Жөнөкөй эле мисал үчүн Кыргызстанда суу көп. Аравияда болсо суу аз, агын суу жок эсе да. Анан ошол Кыргызда да бир сөз бар. Аккан суунун кадыры жок деп кээ бир адамдар аябай балит болот, бет жок деп айтсак болот. Ошо сууга бүт таштандын таштайт, уйдун богун, кыгын төгөт, кээ бирөө памперсин ыргытат, пиванын, арактын бөтөлкөлөрүн ыргыткандар бар, тамеки чегип баратып, ошо тамекисин ошо сууга ыргыткандар бар. Бул акмакчылык. Алла Таала ушундай бизге сонун мейишти сүрөттөйт Куранда. Дарыялар агып турат, суулар агып турат деген сыяктуу биздин мекенибиздин кайсы жагына барсаңыз дарыя, суулар агып турат. Ошону кадырлаган адамдар. Анан ошондон айтат, сууда балык жок калды, биз бала кезде балык көп болчу, анан кийин таза болчу, анан балык өлөт да. Биз ошо балык жашаган сууну булгап атсак, түкүрүп, какырып атсак, таштандын баарын ыргытып атсак, арак, пиваны ыргытып, ошону адал сууну арамдап, арамга аралаштырып атсак, мына мамлекет киришип, көлдү тазалады, канча тонна таштанды чыкты, канча бөтөлкөлөр чыгып атат. Ошонун баардыгы биздин акмакчылыгыбыз деп моюнга алышыбыз керек. Кээ бир учурда мактана бербей, кемчиликти көрүп, күнөө иштерди сезип, тобо кылып, ошолдон оңолгонго аракет кылышыбыз керек. Бул мекенди сүйүү, мекенге дуа кылуу менен, анан мекенге кызмат кылуу менен башталат патриоттук сезим. Кээ бир адамдар айтат, мага эмне кылып койду, мамлекет эмне кылып койду дейт. Бирок мен суроо берет элем, сен мамлекетке эмне кылып койдуң? Мына биздин Караколубузду деле мисал алсак, жылда бак отургузат мэрия. Анан ошол бакка деле суу куюп койбойбуз. Ушу менин үйүм жанында бир бак өсүп атты эле. Ушу менин шаарымго, ушу менин Кыргызстаным үчүнгө деп бир мамлекет үчүн бир тал бак өстүрүп койгон эмес. Бир чыбык сайып, ушу менин келечегиме деп өстүрүп койгон эмеспиз. Анан бирөөлөрдү жамандасак, ушактасак, укмуш эле ал жагынан биринчи орунда турабыз да. Анан азыр акылдуу сүйлөгөндөр көп, бирок акылдуу иш кылгандар аз. Ошон үчүн өз мекенибиздин жакшы эл багар, элге кызмат кылар уул кыздарынан бололу жана балдарыңызды ошо тарбиялайлы. Сиздин үйүңүз жанында бир бакты отургузуп кетсе, сиз балаңызды, небереңизди жетелеп чыгып, анан бир чака же бир чайнек муздак суу алып чыгып, анан мына койчу балам, биздин үйдүн жанында бак өсүп атат, ушуну өстүрөлү. Жок дегенде бир бак өстүрүп коелу, Алла ыраазылыгы үчүн мамлекетибизге салым болсун деп койсок, ошо балабыз иншалла келечекте бүгүн бак бакса, эртең эл багат. Мамлекетте жашаган элге кызмат кылат, журтка кызмат кылат. Ошон үчүн телевизор көрүп, телефон чуксак эле жашоо өтөт. Бирок ушундай бир мамлекетибизге мекенди сүйүү менен, патриоттук сезим менен мамиле кылып койсок, ар бир адам бирден салым кошсо, Кыргызстанда Кудайга шүгүр 7 миллиондон ашык адам бар. Ар бирибиз мекенибизге бирден салым кошсок, эмне болот? 7 миллиондон ашык салым кошкон болобуз. Бул мекен болсо бирөө эле. Кыргызстан деген бир эле жерибиз бар. Биз ошонун ичинде 7 миллион адам жашап аткандан кийин ошол мекенибиз үчүн биз салым кошуп үйүп чыгыш керек. Мындай бактан сырткары мисалдар аябай көп, суудан сырткары мисалдар көп. Ошон үчүн бир туугандар, мен бир аалымдын баянын уктум, ошол айтат, Кувейт дедиби, Катар мамлекеттеринде, кыскасы араб мамлекеттеринде бир бакты өстүрүш үчүн $800 иштетишет экен. Анын көчөтүн алып келип, отургузуп, аякты билесиздер, таштак, кумдак жер, анан ар бирине жанакындай тамчылатып сугарып,
түбүн түптөп, жумшартып, отоп, анан ошол күндө ошол бакты баккан кишиге зарплатын төлөп берип, тамак ашын берип, ошонтип отуруп бир бакты багыш үчүн алар $800 иштетет экен. Биз өсүп турган бакты сындырабыз, өсүп турган бакка суу куюп койгонго да жарабайбыз. Ошон үчүн мекенибиз жашыл мекен, өтө көркөм, өтө сулуу. Кудай таала мекенибиздин бардык жагына адамдардын жашоосуна ылайыктуу шарт түзүп койгон. Мисалы үчүн жайында тоого эс алганы барсаңыз кандайбыз? Ушундай балитпиз. Аякка дагы бүт паштандын таштап, анан кийин чачып, ыргытып, ошону топ-топ жыйнап койбой басып кетебиз. Көлдүн жеги да ошондой, тоогубуз да ошондой. Ошон үчүн өзүбүз мекенчил бололу, балдар кыздарыбызга да ушуну үйрөтүш керек. Балам, кызым, бул сенин мекениң, бул менин мекеним, бул биздин мекенибиз, бирөө эле, биз көппүз, ушуну көздүн карагындей сактайлы деп, ошону камкордукка алып, мекенибизге салым кошолу бир туугандар. Анан сунуш беретем, мына айылдарда, шаар жерлеринде арыктар бар. Ошол арыктарды тазалап коюш мекенге салым кошот. Ошол арыктын ичинде эмне деген таштандылар жатат. Ошонун бардыгы барып көлгө куюп атат. Анан көлдө балык кандай көбөйөт, кантип өсөт. Анан ошол арыктарыбыз тазалай албасак, өкмөт тазалап берсин, тиги тазалап берсин деп койсок, бирибизге шылтоо кылып отура бербей, мына азыр жаз келип калды, эртең менен кичине эрте туруп, бир колубузга тырмакты алып, бир колубузга айрын алып, анан акырын барып, өзүбүздүн үйүбүздүн тушунда арыктарды тазалаш керек. Тап-таза кылып, тазалап, жээгин оңдоп, түздөп, ичиндеги таштандыларды чыгарып, мына ушунун бардыгы биздин кичинеден кошкон мекенибизге болгон салымыбыз болот. Балдар кыздарыбызга ошол үлгү болот, тарбия болот иншалла. Сөзүмдүн акырында бир окуяны айтып берейин. Илгери бир аксакал карып калган убакта бак тегип атса, падыша өтүп келип атып, ой аксакал, карып калыпсыз, бул бак тиккенде эмне пайда көрөсүз, мунун мөмөсүн деле көрө албайсыз го деп айткан экен. Ошондо аксакал айтыптыр, ооба, туура айтасың, мен көрбөйм муну, бирок менин балам көрөт, менин чөбөрөм, неберелерим көрөт. Себеби биздин ата-бабабыз тигип кеткен бактардын түшүмүн биз көрдүк, биз да ушундай кылып коюшубуз керек деп айтканда падыша ыраазы болуп кетип, акылман киши экенсиз деп туруп бир баштык алтын берет. Анан бир баштык алтын бергенде аксакал айтат, рахмат падыша, мына менин багым тигилди, бирок мөмө берилек, бирок мөмөсүн бере баштады. Бир баштык алтынды болдум дегенде, ушу сөзүңүз үчүн дагы деп туруп, дагы бир баштык алтын берген экен. Ошондо аксакал бир бак тигип койгон үчүн эмне болду? 2 баштык алтынды болуп калды. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат, эгерде бир бакты өстүрүп койсоңуз, ошол бактан чымчыктар келип конуп, канатын эс алдырып, өзү эс алган үчүн дагы сооп жазылат. Айванаттар, мал жандыктар келип көлөкөсүнө жатып эс алса дагы сооп жазылат. Кишилер келип эс алса да сооп жазылат. Эгерде мөмөлүү бак болсо, мисалы үчүн алма, өрүк, алча, ошонун мөмөсүн жеп койгон үчүн дагы ким ошол бакты тигип, анан ошону эмгек кылып өстүрүп койгон болуп, бул дүйнөдөн өтүп кетсе деле, тирүү жүрсө деле, ошого сооп жазыла берет деп айтылат. Бир хадисте кыямат күнгө чейин сооп жазылат деген да хадис бар. Ошон үчүн өз мамлекетибиздин, мекенибиздин эмелеринен бололу. Каарман деп коет кыргызча, патриот деген, ошол мамлекетибизге салым кошолу, мекенчил бололу, ошогон аракет кылалы.
Анан кээ бир адамдар бар, мекенчил болот деселер, башка бирөөлөрдү сөгүп, башка улуттарды басынтып, жок, мекенчилдикти аны сөз менен, сөгүү менен эмес, элге, адамдарга кызмат кылуу менен, жакшылык кылуу менен көрсөтүш керек. Ошондой болот. Аллах субханалла таала сиз менен биздин орозодо кылып аткан орозо, дуа тилектерибизди, ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Соопчулук иштерди көп кылалы. Алла разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.